Сузак районунун тоолуу аймагындагы 5 айыл аймактын 100 миңден ашуун калкынын ден соолугу үчүн кызмат кылып келген Октябрь аймактык ооруканасында бул кезге чейин тез жардам бөлүмү жана биринчи медициналык кызмат көрсөтүү жайы жок эле. Ошондой эле мындагы ак халат жандардан өтүнүчү, суроо талабы менен фельдшердик акушердик пункт ачуу зарылдыгы да бар болчу. Муну алар көп жылдап күтүп келишти. Бүгүн ошол күн да келди. 19 сентябрь күнү баштаганбыз. Мына 4 айдын ичинде заңкайган ушу 4 имарат курулду. Бул имараттын бардыгы ушу медицина кызматкерлерине кызмат кылат. Мисалы, бул артыбызда турган здание бул скорый жана приемныйдын кабыл алуу бөлүмүнүн объектиси болот. Ушул келгендерди баарысын биринчи скорый кабыл кылып тез жардам. Артында турган 2 комната здание бул бизге кухня болуп кызмат кылып берет. Буга чейин да бул ооруканага 2 кабаттуу жаңы жай курулган. Анын ички шарттарын болушунча талапка ылайык түзүү аракеттери болгону менен зарыл делген мындай бөлүмдүн жоктугу ак халатчандардын ишине кедерги болуп келгенин тажрыйбалуу адистер белгилешет. Кудай кааласа элдерге мындай медициналык жардам көрсөтүү мындан да жаңы сапатка, жаңы тепкиче көтөрүлөт деп ойлойбуз. Кудай кааласа барды жакшы болот. Өсүп келаткан балдарыбыз бар. Мына быйылкы күндө эле 6-7 жаш врачтар бар. Ушуларга жакшы түрткү болот, өбөлгө болот. Белгилей кетели 5 жакан жайдан турган бул комплекстин курулушун Ассанабил кайрымдуулук фондусу колго алган. Ал эми Багыш айыл аймагынын жетекчилигинин колдоосу, жергиликтүү тургундардын, анан ушул жайдан кызмат алган башка айыл аймактардын салымынын негизинде кыска аралыкта комплекс курулуп бүткөн. Бул район үчүн да чоң утук. Айыл өкмөт баш болуп, баары кол кабыш кылды бул жерге. Райондон баштап ушул берде депутатчылар келип атты, тамак ашын алып келип атты, депутаттар, ушул Багыш айыл өкмөтүнүн депутаттары да спонсор болуп атты. Биз райондо отуруп маалыматтарды алып аттык. Рахмат сиздерге. Мындай салтанаттуу аземдин сыйлуу мейманы Ассанабил кайрымдуулук фондунун жетекчиси Мухаммед Абдулкаримов элдин өтүнүчүн аткаруу оңой эместигин белгилеп, аталган фонддун Кыргызстан үчүн жасаган эмгегине токтолуп кетти. وأقامت العديد والعديد من المشروعات الخيرية والإنسانية والإغاثية. Мындан башка дагы сол республика боюнча жалпы санынан алганда өтө көптөгөн жерлерде ошол өзүндүк кайрымдуулук иштерин жүргүзүп келет. Бул фонддун Кыргызстанга келгенине 6 жылдай убакыт болуп, бул аралыкта өлкөнүн бардык аймагын кучагына алды. Жана 120 ФАП 55 комплекс курууга жетишти. Баса бул жерге тез жардам бөлүмү ачылган соң, эми тез жардам машинасынын зарылдыгы, анан жаш кадрларды кармап калуу аракеттерин көрүү керектиги, ошондой эле 1957-жылы курулган төрөт үйүнүн азыркы абалы оор экендигин белгилеп, аны да аймактык оорукананын жанына алып келүү маселеси айтылды. Бактыган Ажы Маматова, Маматкадыр Маматалиев, Сузак району.